Адегенде Орусияда өткөн шайлоо тууралуу жекшемби күнү парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары Бирдиктүү Орусия партиясы 50% ашыгыраак добушка ээ болду. Бул аралыкта Орус президенти Владимир Путин шайлоонун жыйынтыгына канаттануусун билдирди. Аларда шайлоодогу мыйзам бузуулар болгону айтылып, шайлоонун жыйынтыктарын АКШ Украина тааныбасын билдирип чыгышты. Орусиядагы шайлоонун тегерегинде талкуулар тууралуу Жанар Эйсенова айтып берет. Мамлекеттик думада өткөн шайлоодо ат салышкан 14 партиянын ичинен алдыңкы орунда келе жаткан Бирдиктүү Орусия партиясы учурда 54% добушка ээ. Кийинки орундарда коммунисттер, ЛДПР, Адилеттүү Россия партиялары келе жатат. Президент Владимир Путин ишенимдүү түрдө партиянын жеңишке жеткенин жана шайлоонун жыйынтыгына канаттангандыгын билдирди. И доверяют вот этому желанию работать и приносить пользу стране. Анткени менен Орусиядагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм дегендер четтен чыгат. Алсага АКШнын мамлекеттик департаменти мыйзам бузуулар болгонун айтып чыкса, Крымдын аннексияланышын жөө кылып, Украинанын парламенттеги бир катар депутаттар да шайлоого карата каршы пикирлерин билдирип чыгышты. Ал эмес Орус элчилигинин алдында бир канча күндөн бери каршылык акцияларда токтой элек. Ал арада Reuters Крым татарлары шайлоого катышуудан баш тартышканын жазып чыкты. Алар дээрлик добуш берүүгө келген жок. Бирок так ушул биринчи жолу шайлоого катышып жаткан Крымдан 2 миллион адам катышканы айтылууда. Ошол эле маалда батышчыл басмалар шайлоонун жыйынтыгына карата Путинди 2018-жылы кайра 4-жолу президентке шайлоого кам көрүп жатат деген маалыматтарын да кыстара кетишкен. Ошол эле кезде Кыргызстанда жашаган Орусия жарандары Бишкекте жана Ош облусунда уюштурулган шайлоо участкаларында добуш бере алышты. Ал эми өнөкөттүн өтүшүн бир канча кыргыз депутаттары да байкоого салып, өз кезегинде байкоонун жүрүшүндө эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугун маалымат каражаттарына жазып чыгышты.